ошо биздин эфирден кийин ошо бизде илимдеги кыздар айтып атат. Ошо ак кемени тартканда курчакты бешикке салып жөнөтсө буга алып чыкпаптыр деп. Анан бала таппай ошо режиссербу келинчегин бир жака жумшап ийип, анан өз баласын бир алып барып бешикке өлөтүп ыйлаткандан буга эне көтөрүп чыгыптыр деп. Баладан не күнөө деп ушулар дагы карайт экен деп жомокто. Биз да бала кезде угуп калганбыз. Ушу бос үйгө кирип келсе, ушу 2 жаштагыбы, 1,5 жаштагыбы, 3 жаштагы балабы жылаандын мойнун кармап, башын кымыскасы болуп, оосуна соруп атыптыр деп. Жылаан деле ошо балада не күнөө деди да. Жылаандардын сүйүүсү деген, ак жылаандын сүйүүсү деген ушу чыгармада дагы ушу ак жылаандын наристеге мээрим төккөнү. Мына урматтуулуу журтум. Ошондуктан кыргыз табиатка эч качан каршы чыкпаш керек. Себеби табиаттын ээси кыргыз деп берилет ааламдан. Табиатты Кудай жаратып, эгиз кылып кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп эгиз ат коюп, Асан Үсөн дегендей. Эгеси силерсиңер деп. Мынабу знак зодиакада деле кой, букачар, эгиздер, рак, лев, чаян, жаачы, текечер, суу пери, балык. Мына. Карачы, ушундан кетип атат төлгө белги деле Востоктун тили менен. Кайра эле адамдын жаралганда деле овен, телец же болбосо кайсы жылда кандай мүнөз дегендей доңуз, чычкан, коён, балык, жылан, жылкы, кой жылы төрөлгөн, маймыл жылы төрөлгөн, тоок жылы төрөлгөн, ит жылы төрөлгөн деп деле мына. Демек, ушул табиаттын тилин тапсак, жаратылыштагы жаныбарлардан тилин тапсак, маани берсек, анан адамзатты эмне колдойт десе ааламдан берилет. Аалам күчтөрү, ыйык адам күчтөрү, анан табиат күчтөрү, жөлөмө күчтөрү колдойт дейт. Мына ошентип жаңы доордо